Тирания. Салам достор. Тирания бул аристократия жана демократия сыяктуу эле башкаруунун бир түрү. Тирания учурунда бардык бийлик бир адамдын тирандын колунда болот. Көпчүлүк учурда тирания бул күч менен орнотулган бийлик. Өзүнүн атаандаштарын жоготуу менен же болбосо бийликти аскердик күч менен басып алуу бул тирания болуп эсептелет. Грек тилинен которгондо тиранус бул өзүн билемдик деген мааниде которулат. Байыркы Грецияда тирания жакшы өздөштүрүлгөн. Анткени климаттын жакшы абалы, соода саттыктын көбөйүшү, деңиз жолдорунун өнүгүшү, казынанын толушу, ушунун баары чоң байлыкты алып келген. Ал кээ бир башкаруучулардын тиранга айлануусуна өбүлгө түзгөн. Ошентип тарыхта тирания пайда болгон.